саламатсыздар урматтуу Atomic компаниясынын күйөрмандары. Бүгүн биз 3-сабагыбызда өтө маанилүү сабак өтмөкчүбүз. Сабактын темасы структураны кантип түзүү керек деп аталат. Бул үчүн биз компаниянын чоң лидерлери, кыска мөөнөттө ийгиликке жетишкен жубайлар Шарон Роза мастерлери Владимир менен Миканын сабагын түп нускасын өзгөртпөстөн которуп туруп бердик. Сиздер менен компаниянын лидери Махабат Абдылтаева. Биз бүгүн спонсордук бутак, жеке бутак жана тең салмактуулук тууралуу түшүнтүү бермекчибиз. Компаниянын маркетинг планы боюнча структура төмөндөгүдөй түзүлүшү керек. Мынакей сиздин алдыңызга Анна менен Вася жазылат. Анна 2 адамды чакырат, Вася 2 адамды чакырат. Ушинтип структура түзүлөт. Бирок биз андан оптималдуу ийгиликтин формуласы деп айтсак болот. Башкача айтканда, Владимир менен Миканы 1 жылга жетпеген убакыттын ичинде Шарон Розалыкка жеткирген ийгиликтин формуласын сунуштамакчыбыз. Мынакей муну караңыздар. Бул жерде Саша, бул сиз. Саша сизди спонсор жазды да алдыңызга, сол жагыңызга Сенянын алдында Соняны жазды. Сонянын алдында жогору жакта сиз тааныбаган бир спонсор Сараны жазып берди. Саранын алдына Сэмди дагы бирөө жазып берди. Сиз даже билбейсиз аларды. Бул спонсорлук бутак деп аталат. Бул сол жак бутак. Сол жак бутактын сол жагы. Строго ушундай порядок менен кетиши керек. Ал эми сиздин оң жагыңызга сиз Васяны жаздыңыз да. Васянын алдына Ваняны жазып бердиңиз, Ванянын алдына Виканы жазып бердиңиз, Виканын алдына Владты жазып бердиңиз. Бул сиздин жеке бутагыңыз. Ошол эле убакта Васянын спонсорлук бутагы. Васянын спонсорлук бутагы, башкача айтканда, Васянын сол жак бутагын сиз алып кетип жатасыз да. Эми спонсордук бутакты ким өстүрөт? Спонсордук бутак десе эле спонсорду жакалап барып талап кыла койгон туура эмес. Спонсордук бутак деген болот экен да, мага деген адам жазып беришиңиз керек экен деген болбойт. Бул эми шарттуу түрдө ушинтип аталат. Эми ар бир адам 18 жашка чыккандан кийин Atomic компаниясына катталат дагы 18 жашка чыкканча 18ден ашык тааныш күтөт. Ошо 18ден ашык тааныштын жок дегенде 10-уна сунуштасаңыз 5-өөсү макул болсо, 2 адамды астыңызга түз жасасыз дагы, калган 3 адамды сиз алардын астын көздөй кетиресиз. Ошол спонсорлук жардам деп аталат. Ошол спонсорлук бутакты өстүрүү деп аталат. Ошол спонсордук бутакты ким өстүрөт? Бул сиздин спонсорлоруңуз жогору жактагы, сиз жана сиздин партнерлоруңуз өстүрөт. Жалгыз эле спонсорлор өстүрбөйт ал бутакты. Ал эми жеке бутакты же оң бутакты ким өстүрөт? Бул бутакты сиз жана сиздин партнерлоруңуз өстүрөт. Эми дагы жолу караңыздар. Сашанын алдына Сеня, Соня, Сара, Сэм кетти. Бул спонсорлук бутак. Башкача айтканда, сол жак бутактын сол жагы. Ал эми Васянын алдына Ваня, Вика, Влад жазылып, бул жеке бутак. Сиз үчүн жеке бутак болгону менен Вася үчүн бул спонсорлук бутак да. Анткени Васянын жогору жагында сиз ага адам жазып берип жатасыз. Ваня, Вика, Владты. Эми кадимки көрүнүшү структура түзүүдө кандай болот? Сизди спонсор жазды, алдыңызга Соняны жазып берди, сол жагыңызга, анын сол жагына Сараны жазып берди. Сиз болсо оң жагыңызга Васяны жаздыңыз, Васянын алдына Виканы жаздыңыз. Ушинтип сиздин структураңыз өнүгө берет. Мынакей. Ошол эле убакта сиздин алдыңызда партнерлоруңузда жөн жатпайт, алар да кыймылдап иштеп баштайт. Вика мынакей Петяны жазды, Соня болсо Пашаны жазды. Мына ушундай түзүлөт структура. Көрдүңүздөр, Ушинтип ушундай жол менен сиздин структураңыз чоңоет, андан жакшы гармониялуу чоңоюп жатат да. Мынакей. Бул туура түзүлгөн структура. Эми биз туура эмес түзүлгөн структураны карайлы. Мынакей Сашаны спонсор жазды, сол жагыңызга Соняны жазды, Сараны жазды дагы. Эмнегедир Серикти алып келип туруп Сонянын алдына жазып койду да. Спонсорчу. Муну менен ал Соняга жардам бергиси келди. Бирок себеби дегенде Сонянын эжеси, тууганы же дагы бирөөсү болуп калышы мүмкүн, досу, подружкасы болуп, Соняга ошо кызмат көрсөтмөкчү болуп, ошентип эки жагын тең жазып берип койду. Мындай кылган туура эмес. Себеби дегенде Соня өзү да кыймылдашы керек. Экинчиден, даже биринчиден десек болот, бул Серикти
спонсорлук жардамдан кур калтырды. Эгерде Серикти Саранын алдына жазганда сол жагына, андан ары дагы спонсорлук адамдар Сериктин астына уланып кетмек дагы, Серикке дагы спонсорлук жардам болмок. Ошондо Серик бул жакка бурчка түшүп калды дагы, буга ошо спонсорлук жардамдан ажырап калды. Албетте ага Соня деле жардам берет, бирок мындай калыс болбой калды десек болот да. Ошол эле убакта сиз мына Васяны жаздыңыз, Васянын алдына Вика, Ваняны жазып келатып эле, вдруг эле Васянын алдына Вованы жазып койдуңуз да. Экинчи жагына дагычы. Бул туура эмес. Вова эгерде Ванянын алдына жазылганда, ал ансыз деле ошол Васянын структурасына түшмөк. Ошол одновременно Викага дагы, Ваняга да түшмөк дагы. Ошол бир эле адамды жазуу менен сиз 3 адамга жазып берген болот элеңиз да. Бир адам деген Atomy компаниясында бир адам эмес, бул чоң структура. Ар бир адамдын астынан көптөгөн адамдар келет да. Ошондуктан ар бир адам болсо дагы маани берип жазышыңыздар керек. Мына көрүп алыңыздар, структураны ушундай түзүш керек. Саша, ошо Сашанын сол жагы бул спонсорлук бутак, ал эми оң жагы бул жеке бутак. Эми тең салмактуулук боюнча айталы. Atomy компаниясында тең салмактуулукту сактоо өтө маанилүү. Atomy компаниясы тең салмактуулукту сактаган партнерлорго ийгилик алып келет. Мынакей. Сашанын астына Соняны жазып берди, сиздин спонсоруңуз, сизди каттагандан кийин. Сиз Васяны жаздыңыз. Абдан активдүү болгондуктан сиздин структураңыз ылдам өсүп кетти да, оң жагыңыз, жеке бутагыңызчы. Ал эми спонсордук бутак кыймылдабай турат азырынча. Бир адам жазылып токтоду. Сиз эми ошондо спонсорду карап эле отуруп алышыңыз керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Сиздин бизнесиңиз бир адамга, бир спонсорго көз каранды болушу керекпи же андай болбошу керекпи? Аны ойлонушуңуз керек. Сиз тең салмактуулук сактап, ошо спонсорлук бутакка дагы адам жазышыңыз керек. Мынакей. Вераны жазыңыз. Веранын астына Валяны жазыңыз. Ошентип эки жагыңыз бирдей өсүп баратат. Бир жак жагыңыз чоңоюп кетип, бир жак жагыңыз кичирейип калганда сизге ийгилик болбойт. Мынакей спонсорлук жардам дагы түшүп калды. Ушинтип сиздин эки бутагыңыз бирдей жакшынакай өсүп бара жатат. Atomy компаниясында ийгилик тең салмактуулукта себеби дегенде группалык пивилерден түшкөн айлык биздин тең салмактуулукка көз каранды болот. Эгерде сиздин бир бутагыңыз аябай чоң болуп, аябай миллиондогон пивини айлантып атса дагы, сиз мисалы спонсоруңузга таянып же атаандашып же эригишип спонсорлук бутагыңызга эчтеке адам жазбай койгон болсоңуз, ал жак бутагыңыз өспөй калат да, ал жак бутакта товар оборот, товар айлануу аз болуп, анан кичине бутак менен эсептелинет да айлыкчы. Ошондо сиздин айлыгыңыз ошол кичинекей бутакка жараша болуп калат. Же болбосо сиз өзүңүз аябай пассивный болуп, спонсорго эле таянып, сиздин оң жак бутагыңыз аябай өсүп кетсе, сол жак бутагыңызды мындай жалдырап, мындайча айтканда иштетпей койсоңуз, өзүңүз өстүрбөй койсоңуз дагы ошо эки жагы тең өспөй калат да, андан айлык аз чыга баштайт. Ошондуктан аз чыга баштайт эмес, ошо тең салмактуу болбосо айлык баягы эффектүүлүгүн азайтат да айлык алуу. Маркетинг пландын эң мындай уникалдуу жагы жакшы пайдаланылбай калат. Мынакей эми караңыздар, эки жак бутаңызда экиден бриллиант мастер чыкты деп коелу. Сизде структураңызда 4 бриллиант мастер бар. Алар эки жагыңыз тең өстүргөндүктөн сиз оң жагыңызды, сол жагыңызды бирдей карагандыктан оң жагыңызда дагы экиден, сол жагыңызда экиден бриллиант мастер бар. Ошондо сиз Шарон Роза мастери болосуз да, көрдүңүзбү? Эки жакты бирдей караш керек. Ал эми ошо 4 бриллиант мастер бар, бирок сиз оң жагыңызды карабай койгонсуз, то есть сол жагыңызды спонсорго ишенип таштап койгонсуз, же болбосо спонсоруңуз өстүрөт дагы, жеке бутагыңызды карабай койгонсуз дагы, бир жак бутагыңызда бриллианттан бирөө, ал эми бир жак бутагыңызда 3 болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Эки мисалда тең эле структураңызда 4 бриллиант турат, бирок тең салмактуу болбогондуктан анда эффект аз болуп калат. Башкача айтканда, мынакей бир жак бутагыңызда 3 бриллиант, бир жак бутагыңызда 1 бриллиант болгон үчүн сиз бриллиант боюнча эле кала бересиз. Көрдүңүзбү айырмасын? Эми лидерлер тууралуу айтсак, сиз жазылдыңыз. Сиз эми спонсорду күтүп отурбастан өзүңүз көздөй көргөн, ишенген, анын активдүүлүгүн жакшы билген адамды
сол жагыңызга жаздыңыз. Бул туура эле, мындан эч кандай минус болбойт. Ошондой эле сол жагыңызга да өзүңүздүн адамды алып келип жаздыңыз. Сиз спонсорду караган жоксуз, өз алдынча активдүү иштеп жатасыз да. Бул абдан жакшы. Мынакей, ошол эле убакта спонсорлук жардам уже кетип атат. Караңыздар. Спонсорлук жардамды караңыз. Бул жашыл төрт буштуктар бүт спонсор жазган адамдар да. Соня, Серик, Сара бардыгын спонсор жазган. Ал эми сиз болсо оранжевыйлар жазгансыз. Вова, Вика, Валя, Витяны көрдүңүздөрбү? Иреттүүлүк бузулган жок. Мына ошол эле убакта мына Соня, Петя менен Пашаны жазып атат. Аны менен ал структураны бузган жок. Структура жакшынакай эле өнүгүп атат. Петянын алдына спонсорлук бутак уланып кетти. Ал эми мындай болсо кандай болот? Башкача айтканда, спонсорлук бутак иш жакка кирип кетсе. Сиз алдыңыздагы, сол жагыңыздагы же болбосо спонсоруңуз алып туруп сол жак менен кетпей, баягы биз айткан эреже менен кетпей, иш жакка жазып сал деп коелу. Мынакей иш жакка жазылып бурулуп кетти. Эмне себептен бурулуп кетти дегенде, себеби энди Вова тигинин байкеси экен дагы. Вованын астына Валяны жазып берип, Вованын сол жагындагы чочун адамга жазып бербей койду. Валянын астына кетирип атат да, ошо Валя тууганы деп коелу. Ошо тууганын көзү жазат деп коелу. Ошентип структура бузулду. Спонсорлук бутак деген эффективдүү баягы метод иштебей калат да бу жердечи. Бул жагыңызды караңыз, оң жагыңызды. Сиз дагы мынакей бурулуп кеттиңиз. Сол жагыңыздын, оң жагыңыздын сол жагына эмес, ичке кирип кетти. Эми муну деле ушул боюнча эле иштесе деле болот. Сиз өйдө жагыңызда спонсорлорго айтсаңыз болот. Мынакей мисалы Васянын алдында адам иштебейт, анын астына жазганын кереги жок. Вованын алдында Вова иштеп жатат активдүү, ошо Вованын же болбосо Валянын деп коелу. Валя аябай активный адам. Ошонун астына биз ошонун мен спонсорлук веткасын алып кетиңиз деп жогору жакта спонсорго айтсаңыз болот. Бирок өтө татаал, ар бир спонсорго айтып чыгыш керек аны. Андан кийин сиз дальше өзүңүз кайра туура үйрөтүшүңүз керек. Структурага туура баягы спонсорлук ветканы алып кеткенди үйрөтүшүңүз керек да. Момундай башаламан болгондо эки бутаңыз жакшы эффективно өспөй калат. Чачкын болуп калат, мынакей караңыз. Ал эми туура түзүлгөн лидерлик структура көрдүңүз? Сол жак бутак менен кетип атат бардыгы. Васянын алдына Соня, Сонянын алдына Валя, Сека, Вика, Витя деп Менимче түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми структура түзүүнүн эрежелерин жыйынтыктап коелу анда. Биринчиден 2 гана бутак өстүрөбүз. Бул жеке жана спонсорлук. Нар жактан байкенин, эженин, дагы карындаштын, бул жагыңыздан досубуздун же подружкабыздын деп бутактарды көбөйтпөш керек. 2 гана бутакты строго өстүрүшүңүз керек. Канчалык ушу жазып бергиңиз келип, ошол кишиге ичиңиз эзилип турса дагы, ошол адамдын бир гана бутагына кетириңиз да. Бир гана бутагын өстүрүшүңүз, то есть спонсорлук бутак менен кетиш керек. Экинчиден, жаңы адамды 2 бутактын сол жагынын акыркысына жазабыз, эң акыркы жагына жазабыз. Үчүнчүдөн, тең салмактуулукту карайбыз. Эгерде спонсорлук бутагыбыз өспөй атса, ал жакка да адам жазыш керек. Анткени спонсорлук бутак ал жалгыз эле спонсорго тиешелүү эмес. Сиздин бутагыңыз, ал биринчи кезекте сиздин бизнес болгондуктан тең салмактуулукту сактап, өзүңүздүн структураңызды өзүңүз карашыңыз керек. Төртүнчүдөн, алдыңыздагы партнерлордун бардыгына жардам бериңиз. Бул жардам бер деген адам жазып берүү эле эмес, бардыгына информациялык жардам, түшүнбөгөндөрүн сурагандарын айтып берип, мотивация берип, ушундай жакшы байланышта болуш керек ар бир партнер менен. Себеби дегенде сетевой бизнес бул адамдардын мамилесинен курулган бизнес, бул башкача бизнес да. Ар бир адам менен жеке мамиледе, жакшынакай мамиле болушуңуз керек, дагы жардам беришиңиз керек. Урматтуу Atomic компаниясынын көрөрманы, структураны туура түзүү менен сиз ийгиликке сөзсүз түрдө жетесиз.